Так, Гүлзада Станалиева, Прагада. Праганың аябай сонун кафелердин биринде отурабыз. Мынакей Праганың кафеси. Ушундай кооз жерде отуруп алып, Гүлзада Станалиева ырокуйт. иңир китебинен ырокуйт. Батыштан соккон шамалдан батыштын жайын сурадым. Бай турмуш куруп капарсыз жашайт деп эли угамын. Баш чайкап шамал согулду, тилегин айттанан бу. Бактылуу жанды көрсөм деп аңтарып жүрөм аламды. Чыгышка урган шамалга жоолугун булгап кош дедим. Аздектеп мага ала кел, бактылуу жандын бирдемин. Рахмат. Дагы? Дагы окуп берейин. Көбөйү менен болсун. Өрүлгөн менен чачымды, колдоруң менен сылабай, көздөрүң менен сылап өт. Бүшүркөп турган көңүлдү сөздөрүң менен жубатпай, илегиң менен эркелет. Башыма түшкөн кайгыга көз жашың менен ыйлабай, көкүрөк менен ыйлап өт. Намысы бийик асыл баш, уят деп гана сыйланбай, урматы үчүн сыйланат. Сонун, рахмат. Прага сизге жактыбы? Аябай жакты. Эмнеси менен? Прага бейпилдиги менен, тынчтыгы менен, адамдардын жүзүндөгү жылуулугу менен аябай жакты. Анан бул жерде өзүң бар үчүн Венера Жуматаева, Рахат Кеңешова сыяктуу биздин мекендештерибиз, жакын адамдарыбыз бар үчүн дагы өзгөчө жылуу көрүндү. Окуп бериңиз да. Эмне дегендер? Коктуда жалгыз биздин үй. Коктуда жалгыз биздин үй, чымчыктар салат түркүнгү, түрүлүп агат сай жакта тамчысы мөрөк агын суу. Алмабак тегиз шуудурайт, алмабак арты мүрзөлөр, баары кооз жандуу, бүт жашыл, томсоргон жалгыз боз дөбө. Жайылган малды кайрышып, өтүшөт окуп Куранды, эркин биз эми дегендей, мүрзө жак дайым шамалдуу. Коктуда жалгыз биздин үй, коркушат жаңы келгендер, бул үйдү жаман көздөрдөн сактаган ошол мүрзөлөр. Бүгүн Кафканын мүрзөсүнө бардык, ошондо ушул ырдын бир сабын сага айтып бердим, Төрөкул. Ошол ыр. Рахмат. Жаман көздөн сактаган мүрзөлөр дегенде? Ооба. Сонун. Бул үйдү жаман көздөрдөн сактаган ошол мүрзөлөр. Силердин имаратыңардын жанында дагы ошол мүрзөлөр бар экен. Жаман көздөрдөн сактасын. Рахмат, рахмат. Бул китебиңиз аябай сонун ырларга толуу экен. Мен азыр кубанып, күн сайын эртең менен окуйм да. Таң эртең тургандачы. Эртең менен убакыт турам, саат 5:30-дарда, 6-дарда турам да. Туруп анан бир стакан суу алып алып, анан кофе куюп алып, окуйм. Анан көбүнчө ушу сиздин ырларыңыз эртең менен окуганга аябай мага жакшы күч берет экен. Азыр эми кайсыларды окуп бересиз? Эми Нуриза Өмүрбаеванын Чарчатат ушул турмуш баш аламан деген ырын окуп берейин. Нуриза Өмүрбаева эмне үчүн өзү окубай жатат? Нуриза эже дагы жакшыраак окуйт да өрдө. Мен жакшы көрөм Нуризанын ушул ырын. Кече дагы Германияда, Берлинде ушул ырды окуганда мен залда отуруп жашып кеттим. Чарчатат ушул турмуш баш аламан, жашаймын күндү uzатып, таңды тосуп. Арманым арзындан тажабаган, адеңиз жанымдагы жалгыз досум. Жашоонун жасалмалуу шаңы менен көнөргөн көңүлүмдү алдап келдим. Жандарды, жүрөгүмдү тааны элек, жарыгым тийбей мен да жандап көрдүм. Боштукка боюн таштап жылдар өлөт, үлбүрөп чырак көчөт түнөгүмдө. Күнүмдүк жанган отко жылынам деп от жакпай койгон экем жүрөгүмө. Жарыкка батпаган жан кайда батат? Жалган деп жашаганым чыным экен. Сурабайм бакыт, бактым алда качан Кудайдын колдорунан чыгып кеткен. Ыйласам болмок бүгүн, себебим көп. Баягы оттуу нур жок карегимде, жашоонун өзү мага кереги жок, бакыттын эми мага керегине. Кезинде
жаным менен жуурулгансып, кусалык жашачу эле жүрөк дезген, керексиз бир сүйүүгө сыртым салып, сүйүктүү болгум келген күндөрдү эстейм. Мен анда билбептирмен сүйүүдөн жүрөк бир күн баш тартаарын, кечир деп катты баштап, катты аяктап, кете алсам, кетет элем таштап баарын. Кете албайм. Өз колумдан шөкөттөлгөн бул жашоо капас мага калгасы жок. Өтпөстүр эми сүйүү көчөм менен кол булгап, очогумда жанбайт бир от. Сонун окуйсуз же? Сонун. Аларды. Нуризанын бул китеби жөнүндө эмне айта аласыз? Нуризанын бул китеби, чынын айтсам, кыргыз поэзиясына бир өзгөчө, өзү айткандай, кол булгалап күйгөн оттой китеп болду. Эмне үчүн? Анткени бул ырда ой да бар, сезим да бар. Анан мен байкаганым мына ырларында сөз менен жакшы иштеген да. Ошол сезимди жеткире турган, ойду бере турган сөздөрдү аябай кынтыксыз тапкан. Салыштыруулары, метафоралары, мындай тилчилер үчүн изилдесе жакшы бир табылгаларды табат деп ойлойм да. Мен дагы ушул китеп жөнүндө өзүмдүн бир оюмду макала иретинде жазгым келип жүрөт. Ошондой бир пландарым дагы бар. Анан ошондо дагы кененирээк айтармын. Эң негизгиси, Нуриза ушул жыйнагында аябай өстү, аябай толуп турган, чыгармачылыгы ышып турган, өмөсү төгүлүп турган учур экенин айгинеледи ушул китеп. Мындан кийинки жыйнагы дагы мындан дагы бийик деңгээлге жетсин деп каалайм. Сонун, рахмат. Чоң рахмат эже айтканыңыз келсин. Сиздин мындай бааңыз Нуриза үчүн аябай баалуу болуш керек. Ооба. Анын чыгармачылыгын баалаган, кадырлаган адамдар үчүн дагы рахмат. Рахмат. Так, биз Прагада отурабыз. Мына дагы бир жолу каерде отурганыбызды унутпайын. Бул Пражский град деген Праганын Карл көпүрөсүнөн алыс эмес жердеги бир кафеде отурабыз. Бул жакта Гүлзада Станалиева бүгүн өзүнүн ырларын окуп атат. Нуриза Өмүрбаеванын ырларын окуп атат. Биз поэзия жөнүндө сүйлөшүп отурабыз. Эми мен камераны тирөөлөп ошо өзүмдү жакшы көрсөтүп айтам. Дагы кандай ыр окуп бересиз? Нарсулуу Кургубаева деген ырыңды окуп берейин, Нуриза. Кантип жашап жаттың экен жаралуум, калаада ошол каты алдыгын мен билген. Терезеңде улут кыштын шамалы эстеттиби жаратыңды эскирген. Жашасам деп жашай албай кыйналгам, өгөй дагы өздөй эле чоң кала. Уурдап баарын узап кеткен жылдардан жашадың сен сүйүү күтүп, жол карап. Жашадың сен жазыш үчүн күн ырын, жан дүйнөңдү тытмалатып туш-туштан. Жалгыздыгы бөксөрсүн деп ушунун, сен сагынган деңиз үнүн уктурсам. Деңиз мени унутпасын, айт дейсиң. Деңиз кантип унуткарсың деңизди? Балким сага керек эмес эми эч ким, балким сага өчкөн жарык жетиштүү. Бурганактуу, кар жамгырлуу тагдырга көтөрүмдүүм сен сыяктуу ким түттү? Кылым муңду, ырың муңду асыртта бир калчанган, бир жалтанган жыл бүттү. Жаштыгыбыз жолдо түздө короду, жүрөктөгү максатыбыз бөксөргөн. Өмүрдү алган ушул боштук толобу? Көңүл калды жакшы деген көптөрдөн. Бир сүйүүнүн жолун карап дирилдеп, жаштык кыска жалп өчөрүн унуттуң. Билем, азыр мага бейпил түн тилеп, адатыңча муңду мукамыр уктуң. А бөлмөмдө үзүл кесил шам жанып, аярлаган жарым бактың жан дизет. Кыярган өң, 41 жаның жанданып, кышта өтөт, шамал токтойт, жаз келет. Нарсулуу Кургубаевага арналган ыры Нуризанын. Рахмат.